Барыңыздарга салам, кандайсыздар? Менин өзүмдүн именной күндөлүгүм чыкты. Мына атым, фамилиям, күндөлүктүн аты максатка карай бир кадам. Келиңиздер эми ичинде эмне бар экенин көрөлү. Ийгиликке жетем деген адамдар сөзсүз түрдө ушул күндөлүктү алыңыздар, сөзсүз түрдө колдонуңуздар. Ичинде өтө сонун информация бар. Бысмылла деп мына ачалы. Эң биринчи эле бул жаңы типографиядан жаңы чыгып атат азыр мына. Сиздин ойлогонуңуз милдеттүү түрдө жүзөгө ашат дейт. Баардык нерсе биз эмнени ойлосок ошол нерсе болот деген нерсени жеткиргим келди. Ар бирин ачканда обычно өздүк маалыматты биз кандай кылып беребиз? Телефон номерибиз, почтабыз деп беребиз, обычно. Баардык күндөлүктөр башкача, бирок меники андан бир аз өзгөрттүм. Бул жактан сөзсүз түрдө өзүңүздүн аты жөнүңүздү жаза кетесиз, качан туулган жылыңыз, айыңыз, күнүңүз, байланыш номерлериңиз. Анан бул күндөлүктү колдонуңуздун негизги максаты. Максат коюңуз сөзсүз түрдө эмне үчүн бул күндөлүктү колдонуп баштадыңыз, ошого максат коюңуз. Андан кийин ийгиликке жетүүнүн негизги ачкыч сиз үчүн эмне? Ийгиликке жетүүнүн негизги ачкычын сиз жазып чыгыңыз. Сиздин баалуулуктарыңыз, баалуулук дегенде балким сиздин баалуулугуңуз үй бүлөбү, балким карьерабы, балким башка нерселерби, ошону жазасыздар. Мына сиз менен сиздин эң башкы максаттарыңыздын ортосунда кандай тоскоолдук турат? Бир сөз менен айтыңыз да. Мисалы, жалкоолук. Эң мисал ушул да. Бир сөз менен дегенде бир бул жака дагы толуктап жазсаңыздар болот. Сизди эмне же ким шыктандырат? Мотивация берип турат, Сиз каалаган жашоого жетүү үчүн кандай кадамдарга даярсыз? Кандай кадамга даярсыз? Мисалы, уйкудан калганга, иштегенге, ушундай сыяктуу нерселерди жазасыздар. Сиз акчага иштейсизби же акча сизге иштейби? Ойлонуп көрүңүз, өтө терең ойлонуңуз. Ушул суроого терең ойлонуп анан жооп бериңиз. Эгерде сиз бир күндү кайра жашай алсаңыз, күндө эмне кылат элеңиз? Даже өтө ойлонуп көрүңүздөр. Бир эле күндө өмүр бою кайра кайтыла берсеңиздер, эмне иш кылат элеңиз? Кийинки, сизде дүйнө жүзүнө билдирүү жөнөтүү мүмкүнчүлүгү болсо, 30 секунд ичинде эмне деп айтат элеңиз? 30 секунд ичинде кийин кичине турам сунуп калыптыр. Жашоодо эмне же кимге убактыңызды көбүрөөк бөлгүңүз келет? Эмнеге же кимге? Күндөлүк толтуруп баштаардан мурун өзүңүзгө болгон тилегиңиз, өзүңүзгө кандай тилек максаттарыңыз бар? Ушул күндөлүктү толтуруп кандай ийгиликке, кандай результатка жетейин деген ойлоруңуз бар. Андан кийин мына мазмунун карап чыгыңыздар. Ушул жакта баардыгы атылган. Мына кириш сөз, жашоо дөңгөлөгү, таштандан арылуу, кечирүү, кыял, максат коюу, эрте туруу, физикалык көнүгүү, аффирмация, негативдүү ишенимдер, визуализация, ыраазычылык, китеп окуу, мотивация бере турган видео, жакшы маанай, жакшы иш кылуу. Ушул нерсенин баары күндөлүктө камтылган. Андан кийинки киришүү, өзүм кыскача киришүү жазганмын. Андан кийин жашоо дөңгөлөгүн тартып чыгасыздар. Мына бул жакта жашоо дөңгөлөгү өтө күчтүү практика. Муну сөзсүз түрдө жасаңыздар. Прямо бул жака чийип чыгыңыздар. Ар бирөөнө баа бересиздер. Мына бул жактан аны кандай кылат, инструкциясы баардыгы жазылган. Көрдүңүздөрбү? Ар бир нерсе полностью прям ийне жебине чейин жазылган. Түшүндүрмө берип кеткенмин бул жакта толугу менен кандай кылып толтуруш керек. Көрдүңүздөрбү? Бул жагында. Так, кийинки бети мына. Андан кийин таштандан арылуу. Ушул боюнча дагы сөз. Андан кийин өзүңүздүн оюңуз кетет. Бул жака хоостордон арылуу. Кандай хоосторуңуз бар? Ал жөнүндө окусаңыздар түшүнөсүздөр. Көптөн бери кылбай турган иштериңизди, кылбай келаткан иштериңизди мына 30га чейин кылып койдум. Жазып чыгасыздар дагы четинен аткарасыздар. Андан кийин кечирүү. Кечирүү канчалык деңгээлде маанилүү экенин окуп үйрөнүңүз. Так, кийинкиси кечирүү. Андан кийин биринчи өзүңүздөн кечирим сурайсыз, бул жака жазып чыгасыз, башкаларды кечиресиз. Бул жактан окусаңыз баардыгы сизге түшүнүктүү болот. Өтө кенен маалымат берип жаза кеткеним эмне үчүн керек. Көрдүңүздөрбү? Так, андан кийин кыял. Эми бул жака болгон кыялдарыбызды жазабыз. Желание деп коебуз, орусча айтканда. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта бөлүнгөн. Өзүңүз үчүн эмнени каалайсыз? Ден соолукка, денсаулыгыңыз үчүн эмнени каалайсыз? Чоң сатып алуулар, эмне чоң покупкаларыңыз сиздин балдар үчүн, болбосо келечектеги балдарыңыз үчүн, эгерде турмушка чыгып балалуу болбок болсоңуз, ата эне бир туугандарыңыз үчүн, жолдошуңуз, жубайыңыз, жигитиңиз, сүйлөшкөн кызыңыз үчүн баардыгын эске алганбыз. Андан кийин саякат, кайсы өлкөлөрдү кыдыргыңыз келет? Жөн гана кыялдар, жөн гана. Просто эле колмон келбей, кыла албайм деп эле бедебестен жазасыздар. Андан кийин инсандык өнүгүү, тренингдер, курстар, кимден сабак катышкыңыз келет, ошол боюнча эмнени үйрөнгүңүз келет, эки жолу кайталанып калыптыр. Эмнени үйрөнгүңүз келет? Бул жактан именно навыктар кетет да, навыктар. Мисалы, үйрөнгүм келет скорочтенияны, кийим тиккенди, дизайнер болгонду, ушундай сыяктуу жазасыздар. Бул жакта именно кимдин тренингине катышасыз, айырмасы ушул. Андан кийин бизнесте, карьерада кандай ийгиликке жеткиңиз келет?
Так, андан кийин бул жака дагы сөзсүз түрдө атайын бөлмө калтыргам, сөзсүз түрдө бул жака жазып чыгасыздар. Андан кийин максат. Смарт максат деген эмне? Кантип койгон максаттарга сөзсүз жетебиз. Көрдүңүздөрбү, бул жакта мисалдар менен көрсөтүлгөн бардыгы. Кандай кылбаш керек, кандай туура кылганда максатка жетебиз. Андан кийин 1 жылдык максат коебуз. Бул жакта жазган каалоолордун ар биринен бирден алып 1 жылга максат коебуз. Күнөөлүктү алып баштагандан баштап, кайсы айда алып, кайсы айда баштасаңыз, ошол күндөн баштап максат коюңуз. Анан ошол ар бир максатка мастер план түзөбүз. Ошондо сиз 100% ошол койгон максатыңызга жетесиз деген сөз. Мына биринчи максатыңыз, чоң максатыңызды жазып алыңыз да бул жака, максаттарды. Анан кийин мына биринчи максат, ага мастер план түзөсүз. Мастер план эмне десеңиз, мына ушул жактан издесеңиз көрөсүздөр. Мына ар бир максатка мастер план. Сөзсүз түрдө сиз максатка жетчү иштерди аткарасыз. Андан кийин эрте турууну адат кыласыз. Көнүгүү жасоо, эмне үчүн эрте туруш керек? Аффирмация деген эмне? Өзүңүздүн негативдүү, позитивдүү ишенимдериңизди бул жака сөзсүз түрдө жаза кетесиз, толуктай кетесиз. Кантип алмаштырам дегенде, биягына антоним болсо, биягына антоним менен жазасыз да, негативдүүсү, биягына позитивдүүсү. Андан кийин визуализация деген эмне? Аны кандай кылабыз? Тоже бардыгы жазылган, кенени айтып берген бул жакта. Андан кийин ыраазычылык, тоже бардык нерсени жазасыз, ыраазы болгонду үйрөнөсүз. Кийинкиси китеп окуу эмне үчүн пайдалуу, канча күнүндө китеп окусак болот, убактыңыз такыр жок болсо. Андан кийин анан 1 жылга алалым. Мен окуган 10 китеп сизге жаккан, ушул жылда кайсы китептерди окуйсуз? Хотя бы максат коюңуз, 10 китеп окуганга мына сизге. Андан кийин мотивация бере турган видео, жакшы маанай, жакшы иш кылуу, ушул нерсенин баары күндө боло турчу нерсе. Андан кийин күндөлүк башталат. Бул жакта күнү, айы, жылы өзүңүздөр жазасыздар. Дүйшөмбү, шейшемби деген прям сөзсүз түрдө биринчи күнүн башташ керек деген нерсе жок. Ким кайсы күнү алсак, ошондон баштайт. Жашоону эч качан өзгөртүш үчүн биринчи күндү күтпөңүздөр. Же айдын башын, же жуманын башын күтпөңүздөр. Андан кийин күндүн аффирмациясы. Бир күнгө сөзсүз түрдө аффирмация жазыңыздар өзүңүзгө. Мисалы, менин колуман баары келет. Бүгүн кечке ошол аффирмацияны кайталайсыз. Аффирмация эмне десе, жактан окуп бериңиздер күндөлүктөн. Эртеси күндө дагы ушундай позитивдүү аффирмацияларды аласыз да. Мен бардыгыма жетишем деген сыяктуу өзүңүз аффирмация тандайсыз бир күнгө. Ошол нерсени күндө кечке кайталайсыз. Күндүн максаты, ар бир күнгө максат коюп жашаңыздар. Максаты жок адам деңиздеги кемеге окшош дейт да. Бирок каяка кетип атканы белгисиз, жөн эле кемеде сүзүп жүргөн, деңизде сүзүп жүргөн кемеди элестетиңиздер. Андан кийин бул жакта эң башкы нерсе мына күндөлүк, жөнөкөй күндөлүк эмес. Бул жагында бардыгы күндө эмне иш кылыш керек ошол жазылган. Эртең менен эрте туруу. Эгерде сиз күндө канча убакыт канчада турсаңыз, ошондон 1 саат эрте турасыз да. Андан кийин күндө суу ичесиз. Суу ичкенде ден соолукка өтө пайдалуу. Анда окусаңыздар болот. Физикалык көнүгүү, аффирмация, визуализация, китеп окуу, сөзсүз түрдө мотивация бере турган видео көрүү, мотивация бере турган видеону күндө көрүп турасыздар. Ошондо мотивацияңыздар түшпөйт да. Жакшы маанайда жүрүү, жакшы иш кылуу. Андан кийин бул жака өзүңүздөрдүн да иштериңиздерди кошо кетсеңиздер болот. Кайсы иштер? Андан кийин бүгүнкү күнгө ыраазычылык. Бүгүнкү күнгө эмнеге ыраазысыз? Бул жактан 10 деле алдык. Бүгүнкү күнгө 10 ыраазычылык жазасыз. Күндү жыйынтыктайсыз. Бүгүн сизге күн кандай өттү, ошол жөнүндө. Анан бүгүнкү күндү канчалык деңгээлде эффективдүү өткөрдүңүз? Бул жакта шкала менен бар бирез 1ден 10го чейин. Көрдүңүздөрбү? И ушундай болуп өтө барактар өтө көп толтурулган. Мына эсептеңиздер, өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Мына баардык беттер ушундай толтурулган. Анан акырында, мына акырын ачканда бул жака асыл ойлор, өзүңүздүн ойлоруңуздарды жазсаңыз болот да. Эми күндөлүктүн аягына келели. Сөзсүз түрдө жыйынтыктоо, жашоо дөңгөлөгүн башына тартканбыз. Жашоо күндөлүгүн билесиздер, күндөлүктү жаңы баштарына тартканбыз, муну эң акырына тартасыздар. Эми ошо башы менен аягында кандай өзгөрүү болду, өзүңүздөр көрөсүздөр. Так, андан кийин ушул убакытта мына бул жака кандай өзгөрүүлөр болду? Күндөлүктү толтургучакта ошол канча бир убакыт өттү, ошондо кандай өзгөрүү болду? Мына ушул жака жаза кетесиздер. Ойлоруңуздар болсо бул жака сөзсүз түрдө ойлорду түшүрүп туруңуздар. Мына күндөлүк ушундай. Бардыгыңыздарга ушу күндөлүктү окуп ийгиликке жетишиңиздерди каалайм. Аркасында бардык менин контакттарым. Мага Instagram баракчадан катталып коюңуздар. Ушул Керим Бербеков деп жазсаңыздар чыгат. Почтама жазыңыздар эгерде иштешүүнү кааласаңыздар. YouTube'дан издесеңиздер, YouTube'да дагы көптөгөн видеолорум бар, көрсөңүздөр болот. Андан кийин менин WhatsApp номерим, телефон иштеген номерим, бардык номерлерим иштейт. Эгерде иштешем десеңиздер, ушул номерлер аркылуу, ушул контактный данные аркылуу байланышсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Ушул күндөлүк менен сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиздер.